Таксиде иштейм деген мекендештер үчүн кызматыңыздарда Атаман такси паркы. Москва жана бүткүл Россия шаарларын Яндекс таксиге жана Сити мобилге улайбыз. Парктын комиссиясы болгону 2,5%. Акча чечүү бекер. Круглосуточно иштейт. Любой момент, любой суммадагы акча чечип алууга мүмкүнчүлүк бар. Яндекс заправка 3000 рубльга чейин суткасына куйсаңыздар болот. Комиссия алынбайт. Кисарт без документов алып бергенге жардам беребиз. Жана справка несудимости кисартка кошуп беребиз. Путевой лист, страховка таксиге жасоодо бар. Ар бир ай сайын Атаман парктын атынан розыгрыштар ойнотулуп турат. Ишеничтүү парк 3 жылдан бери биздин мекендештерибиздин алдында кызматтабыз. Байланыш үчүн телефон номерлер Орусиянын мамлекеттик думасы акыркы 3-окууда энени колдоо капиталын орус жарандарына гана берүүнү караган мыйзам долбоорун жактырды. Бул үчүн бала төрөлгөн малда ата-эне экөө тең Орусиянын жараны болушу керек. Бизге келген мигранттардын балдары бул жакта төрөлгөндө алар өз өлкөсүнүн жараны экенине карабай энени колдоо капиталын алышчу. Эми бул укукка баласы төрөлөрү менен Орусиянын жараны деп эсептелгендер гана ээ болот, деди Мамдуманын үй-бүлөнү коргоо, ата-энелер жана балдар маселелери комитетинин башчысы Нина Астайнина. Ал ошондой эле бул мыйзам демографиялык маселелерди чечүүгө багытталганын кошумчалады. Мыйзам долбооруна ылайык Москва аннексиялап алган Украинанын аймактарын ДНР, ЛНР, Запорожье жана Херсон облустарынын айрым бөлүктөрү тургундарына энени колдоо капиталы жарандыкты качан алганына карабай берилет. Мыйзам долбоору Федерация кеңешинен өтүп, президент кол коюшу керек. Кабыл алынып калса, 2024 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. Булак Азаттык. УКМК Кырым-Төбөл Рысбек Ахматбаевди кимдер кантип өлтүргөнүн айтты. УКМК Кырым-Төбөл Рысбек Ахматбаевдин өлүмү боюнча кылмыштын бети ачылганын маалымдады. Атайын кызмат 2006 жылдын 10 майындагы каргашалуу окуяны эске салган. Бул күнү Көкжар айылындагы мечиттин жанынан Ауди жүзүлүүсүндөгү автоунаа менен белгисиз адамдар Рысбек Ахматбаевга куралчан кол салышкан. Ахматбаевдин башына жана көкүрөгүнө ок тийип, алган жаракатынан мерт кеткен. Ошол учурда укук коргоо органдары Ахматбаевди бир эле адам өлтүргөнүн айтып, ал Кырым-Төбөлдү аткан соң автоунаага түшүп шаарды көздөй ий жашырганын билдиришкен. Бул фактынын негизинде кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү боюнча иш козголгон, бирок белгисиз себептерден кылмыштын бети ачылбай келген. УКМК тарабынан жүргүзүлгөн комплекстүү ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Рысбек Ахматбаевди жок кылууну Камчы Көлбаев, Алмамбет Анапияев, Болот Самсалиев, Боха Казарманский жана Марат Раимбеков Рембо аты менен белгилүү уюштурганы аныкталды деп айтылат кабарда. Атайын кызмат Ахматбаевди жок кылуу ишин бул адамдардын баары аткарыш керек болгонун айтып, бирок Кырым-Төбөлгө кол салуу учурунда рулду Раимбеков башкарып, муну артында Көлбаев процессти көзөмөлдөп отурганын кошумчалады. Анапияев менен Самсалиев Ахматбаевди атып салып качып кетишкен. Бул фактылар Көлбаевга иштеген киллердин көрсөтмөлөрдүн негизинде аныкталды. Анын аты жөнү тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн айтылбайт деп билдирди УКМК. Учурда Камчы Көлбаевдин жана анын кылмыштуу топторунун ушул сыяктуу башка кылмыштарга катыштыгы бар жогун аныктоо боюнча иштери уланууда. Булак Спутник KG. Бул Газада согуш отун токтоосуз өчүрүү чечимин кабыл алды. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Израиль менен Хамастын Газадагы согуш отун токтоосуз өчүрүүсү жана туткундарды эч кандай шартталарсыз бошотуу боюнча резолюция кабыл алды. Бул туурасында РИА Новости жазды. Документке 153 мамлекет кол койгон. АКШ, Израиль, Австрия жана Чехияны кошкондо 10 мамлекет каршы чыккан. Украина, Улуу Британия, Германия, Италия, Аргентина жана Грузия калыс деген позицияны карманган. Башкы ассамблея АКШнын Хамастын чабуулдарын айыптаган пунктуну киргизүү сунушуна каршы добуш берген. Газа секторундагы Палестинанын жай жарандарынын оор абалына тиешелүү резолюцияны Египет жана Мавритания Ислам кызматташтык уюму тарабынан турагасы даярдаган. Авторлор документтин гуманитардык багытта экендигин жана аны саясатташтырууну каалабай тургандыгын белгилешкен.
Буунун башкы ассамблеясынын документинде согушту тез арада гуманитардык жактан токтотууну талап кылат деп айтылган. Андан сырткары бардык туткундарды токтоосуз бошотуу жана гуманитардык четкиликтүүлүктү камсыздоо талабы коюлган. Текстте бардык тараптарга гуманитардык эл аралык укук боюнча милдеттендирилди. Тагыраагы жай тургундарды коргоо милдетин сактоо боюнча да айтылган. Жума күнү ушундай эле резолюцияга буунун коопсуздук кеңешинде тоскоолдук кылышкан. Аталган кеңештин 13 мүчөсү резолюциянын кабыл алынышын колдоп, Улуу Британия калыс пикирин билдирген. Буунун коопсуздук кеңешинен айырмаланып, башкы ассамблеянын милдеттенме кылып такканга юридикалык күчү жок. Жакынкы чыгыштагы жаңжал Израиль менен Палестинанын кырды бычак мамилеси 2023 жылдын 7 октябрынан тарта Хамас Израилге сок курду делгенин тарта курчуп кетти. Мындан кийин анын жоокерлери еврей мамлекетинин түштүк аймактарына кирип барып, кыймылдын аскердик канаты Аль-Акса топон суусу операциясын жарыялаган. Жооп иретинде Цахал Камаска каршы темир кылыч операциясын баштаган. Израиль чабуул жасалгандан бир нече күн өткөн соң Газа менен чектешкен калктуу конуштарды кайра өз көзөмөлүнө алып, сектордун аймагындагы объектилерге сок кура баштаган. Мындан тышкары аймакты толугу менен блокадалап, суу, азык-түлүк, электр кубаты, дары-дармек, отун ташуу токтотулган. Газа тилкесиндеги каза тапкандардын саны соңку маалыматтарда 18 000 кишиге жеткени, 46 000 кишиден ашуун адам ар кандай жаракат алганы айтылды. Ал эми жергиликтүү бийликтин билдиришинче Израилден 1,2 миң киши көз жумган, 5 000 киши жарадар болгон. Тараптардын аймактык кызыкчылык менен байланышкан палестиндер менен израилдиктердин жаңжалы ондогон жылдардан бери аймактагы кагылышуунун себепкери болуп келет. СССРдин келегишүүсү менен 1947 жылы бул Израиль жана Палестина мамлекеттерин түзүү чечимин кабыл алган. Бирок натыйжада Израиль гана түзүлгөн. Тель-Авив эки өлкө принцибине макул болгону менен палестиналык аймактарды бошотпой келет. Булак Спутник кежи. Нурсултан Назарбаев дүйнө өзөктү кырсыкка жакындап калганын айтты. Учурда дүйнө ядролук кырсыкка мурдагыдан да жакындады. Бул тууралуу Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев Астана клубунун жыйынында айтканын Назарбаевдин маалымат кызматы билдирди. Биз ядролук кырсыкка мурда болуп көрбөгөндөй жакындап калдык. Мындай регрессия мени өзгөчө тынчсыздандырат. Анткени биздин өлкө өзөктү куралсыздануу ишине чоң салым кошкон деген Назарбаев. Ошондой эле ал кызматтан кеткенине карабай, келечек үчүн ой жүгүртүүнү токтотпой турганын белгиледи. Булак Супер кежи.